Урматбек Муслимович, айтыңызчы, 6 ай болуп калды. Бүгүн да ошол маселени көтөрүшүп атат. Менин кесиптештерим бүгүн эртең менен протоколдук тапшырма берилди. Үч Коргон айыл өкмөтүндө ошол жээктерди бекемдөө боюнча коңшу мамлекетибиз менен чыр чатак чыгып кетпесин деп сиздер мага 6 ай мурун ушул катта жиберебиз дедиңиз эле, иштер боюнча маалымат берем дедиңиз эле, ошол боюнча жок болуп атат. Мынакей бүгүн коңшу мамлекет жээктерин бекемдөө иштерин жүргүзүп атыптыр. Ошол жерде биздин элдерибизди мындай тынчсызданып атат да. Ушул маселе боюнча билесизби, бүгүн жооп берип коесузбу? Ооба, билем. Ал боюнча мен өткөндө да айткам, азыр мына келерки 23-жылга каралып атат планга киргизилет 23-жылдын планына. Муслимович, биз карап киргизгенче баягы жээк баягы суунун агымы менен бөлүнүп атат чек ара. Анан 1 метр дагы өтүп кетсе анан чыр чатак ошондон болот да. Биз дагы күтүп отурабыз да, канча күтөбүз? 23-тө, 24-пү? Кайсы 23-түн кайсы айында конкреттүү бир мындай жооп барбы? Урматтуу Бактыбек Канабекович, мына каралды, 23-жылга биз мерчемдедик. Буга чейин дагы сиздердин коллегалар дагы беришкен бул вопросту. Бул биринчи окууда дагы ушул вопрос көтөрүлгөн. Мен жооп бердим эле, 23-жылга каралып атат. 22-жылы акчанын тартышына караша кирген жок ал участок, ал объект. Анткени акча каражаттын жоктугуна байланыштуу. Эми 23-кө кирет болсо кайсы айда иштер башталат? Эми могу бюджет бекисе эле башталат. Кайсы айда? Апрелдеби, марттабы? Тактап берип коюңузчу ошону, элдер суранып атат. Эменен кат жүзүндө беребиз сизге, официалдуу түрдө. Муслимович, экинчи маселе мына Көпөрө базар айылын билесиз. Ушул жерге пожарный объект ачылабыз дегенде мынакей эл дагы ошол жерде айыл өкмөттөгү баардыгы жардам берип, сиздерге зданиясын баардыгын берди. Ушул жерге эмне ачпай атасыздар бүгүнкү күнгө чейин? Эми баардыгы келип элечи, бюджетке такалып атпайбы, урматтуу Бактыбек Канабекович? Ал жерге азыр биз тиешелүү автоунааларды бөлүп уже пландап койдук. Биздин ошол эки ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк салып берди зыңкыйган сонун зданияны. Азыр ошол эки кабыл алуу алдында турабыз. Чечилет вопрос. Мынакей өзүңүздөргө маалым болгондой кече спецтехникаларды алдыңыздар. Ооба. Ушу областтын кесилишинде канча таласка тийди? Спецтехника канча тиет? Спецтехника бар таласта. Бүгүнкү Жок, жаңы келген спецтехниканы жаңы келген техникалардан пока таласка бөлүнө элек. Бөлөсүздөрбү? Бөлбөйбүз азырынча. Себеп? Себеби техникалар бар. Эски техникалар болуп атпайбы алардын баардыгы? Жаңы техникалардын бардыгын тең биз основной север менен югка тыштап калган ошол жерде иштелип аткан техникаларды бөлүп беребиз. Ал жерде 8 инженердик техника бар таласта. Жок, 85 жаңы техникадан бирөөнү кантип бөлбөйсүздөр эми? Ал 85 техника өрт өчүрүүчү автоунаалар. Алардан беребиз. Бергиле ошолор, мен Каракол Көпөрө базар боюнча айтып атам. Болду, беребиз. Андан бөлгүлө ошол жерде ачыңыздар. Мен үйүм ач деген жокмун да, ошол жерге элдин суранышы менен айтып атам. Ошол жерде өтмөктө маселе болуп атат кээде. Ошолорго тегерек четиндеги айылдар 70 километр алыстыкта жайгашкан шаардан. Аны бөлүп беребиз. Ошону бир карап коюңуздар. Мыйзамды колдойбуз. Рахмат. Рахмат.